Мен азыр 83 жыл мурда курулган Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо турам. Бул жерге дүйнө жүзүнүн мен деген футбол жылдыздары келип ойногон, ар кандай эл аралык мелдештер өткөн, турнирлер уюштурулган. Биз футболчуларыбыздан бүгүнкү күндө чемпион болгула деп талап кылабыз. Эгер алар ойной албай калышса, гол киргизе албай калышса, кадимкидей таарынабыз. А бирок бул стадиондун бүгүнкү күндөгү шарты ушундай. Бир орундугу бар болсо, бир орундугу сынган, темирлери дат баскан, айтор эскилиги жеткен. 2015-жылы Австралия менен Кыргызстандын курама командасы беттешкенде, бул жакка күйөрмандар батпай калып, аябай ызы-чуу болгон. Биз ошондо биринчи жолу бизге жаңы эл аралык стандарттагы шарттары менен кенен стадион керек экенин ойлонгонбуз. Мына эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Орок айылында 10-15 күндөн кийин жаңы стадион курулуп баштаарын, ал стадиондун курулушу 2 жылда аяктаарын убада кылды. Деги эле жаңы стадион курабыз деген убадалар буга чейин дагы айтылып келген. Биз бүгүн курулушу бүтпөгөн стадион убадасы аткарылбаган атка минерлер тууралуу айтып беребиз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Биринчиден мамлекетибиз үчүн мен оюнча жаңы стадион керек да, современный масштабтачы. Бул демилге алгач мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эле айтылган. Ошол учурда өкмөт башчы болуп турган Темир Сариев азыркы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион стандарттарга жооп бербей турганын айтып, мунун ордуна бизнес-центр, мейманкана же турак жай комплекстерин куруу керектигин билдирген. Ал жаңы курула турган стадион 40-45 миң кишилик болот деп убадалаган. Андан кийинчерээк комуз формасында стадион куруу дагы сунушталган. Ушундай эле убаданы Сооронбай Жээнбеков дагы айткан. Ошол учурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Азия кубогунан кайткан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына арналган майрамдык концертте жаңы стадион курулары жөнүндө чечим кабыл алынарын жар салган. Стадион болот! Стадион болот! Андан бери 5 жыл өттү. Ортодо бийлик алмашып, бул убада унутулду. Стадионду куруу убадасын президент Садыр Жапаров алгач 2021 жылдын аягында кыргыз футболунун 100 жылдыгына карата өткөн иш-чарада айтты. Ал стадион 30 миң кишилик эл аралык стандарттарга жооп берерлик шартта куруларын билдирген. Андан кийин 2022 жылы жайында ошол учурда маданият министри болуп турган Азамат Жаманкулов Орок айылында стадион куруларын журналисттерге билдирген. Анын айтымы боюнча стадион 23 миң орундуу болмок. Курулуш иштерин жүргүзө турган компания аныкталганын билдирген. Бирок кура турган компаниянын атын жана курулуш качан башталарын так айткан эмес. Ошентип 11-июнда Кыргызстан курама командасы Мьянма менен беттеш өткөргөн. Анда стадиондун трибунасындагы күйөрмандар жаңы стадион талап кылган чакырыктарды айткан. Ребята, söz erkinliğine biraz gitti. Башкы спорт аянтчасы чында эле начар абалда болгон. Андан кийин президент Садыр Жапаров футболчулардын кийинип чечинүүчү жайына кирип, жабык стадиондун курулушу башталарын айтып, футболчуларды куттуктаган. У меня хорошая новость для вас, футболистов, для всех кыргызстанцев. В августе месяце мы начнем строить новый стадион на 22 500 мест. Новый, крытый стадион будет. Ошентип 2023 жылы сентябрь айында президент Садыр Жапаров жаңы стадиондун курулушуна капсула салды. Ага 20 гектар жер бөлүнүп, проектисин Градстройсервис компаниясы чийсе, президенттик администрацияга караштуу Кыргызстройсервис ишканасы курары белгилүү болгон. Эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 10-15 күндөн кийин Орок айылында 40 миң кишилик стадион курулуп башталарын айтты. Ташиев стадион 2 жылда салынып бүтөрүн убада кылды. 10 күн 15 күнүн ичинде курулушту башталат. Биз ойлоп атабыз, ошол бир 2 жылда жаңы стадионду куруп бүтөбүз деп. Негизи бул стадионго утуруу акча коротуп, жамаганы менен майнап жок, анткени эскилиги жеткен. Эми айтылган убада ушул жолу ишке ашат деп ишенип туралы. Бул боюнча комментарий жазыңыз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Аман туруңуз.